Астанада туризмди өнүктүрүү боюнча идеялардын марафону башталды. Бул жаштардын көзү менен тармактын дараметин жогорулатууга багытталган чара. Максут Нарикбаев университети студенттерди алгачкылардан болуп бул багыттагы жаңы идеялары менен бөлүшүп, инновациялык демилгелерди сунушташты. Жалпысынан 25 команда өз долбоорлорун 3 багытта коргошту. Тактап айтканда, шаардын кооз жерлерин бириктирген туристтик иш-чаралардын концепциясын иштеп чыгуу талабы коюлду. Жаңы туристтик объектилерди жана саякатчыларды тартуу борборлорун түзүүнүн жана санариптик чечимдер аркылуу шаардын инфраструктурасын өркүндөтүүнүн жаңы ыкмалары сунушталды. Бул марафон Астананын башка жогорку окуу жайларында да улантылат. Мыкты долбоорлор шаардык туризмди өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашырылат. Biz Evently косумчасын уюмдаштырып жатырмыз. Биз Evently тиркемесин уюштуруп жатабыз. Тиркеме Казакстандагы эң популярдуу ресторандарды камтыйт. Коноктор видео жана фото тутумдар аркылуу өздөрүнө жаккан жерди карап чыгып тандай алышат. Эң негизгиси, адамдар убактысын жана акчасын үнөмдөө менен алдын ала төлөө менен өздөрүнө жаккан даталарга, мисалы буга айынын 25-ине онлайн буйртма кыла алышат. Олар алдын ала төлем аркылы унаган күндөрүн, мисалга 25 мамырга онлайн бронь жасай алады. Эгерде статистикага сүйөтүн болсак, Астана каласында Статистикага таянсак, Астанага келген туристтердин жалпы саны былтыркыга салыштырмалуу 1,5 миллион адамды түзөт. Быйыл биз чоң пландарды түзүп жатабыз. Бул 1,5 миллион туристти 1,7 миллион туристке жеткирүү планыбыз бар. Жалпысынан туризм тармагы жыл сайын өнүгүп жатат жана бул үчүн жаштардын сунуштары абдан маанилүү. Менимче, ал мындан ары да өнүгөт. Былай айткан кезде сунуштары өтө маңызды деп ойлойм. Бул ары карай дамыйт деп ойлойм.